Улуу инсандар жөнүндө кызыктуу фактылар. Михаил Васильевич Ломоносов. Улуу орус илимпоз окумуштуусу Ломоносов 1711 жылы 19 ноябрда Архангель губерниясындагы Мишанинская кыштагында төрөлгөн. Ал өзгөчө ар тараптуу инсан болгон. Бир эле учурда физика, химия, астрономия, география, геология, тарых, филология илимдерин билген жана акын, жазуучу, сүрөтчү жана башка көп кесиптердин ээси болгон. Балыкчылар кыштагында төрөлгөн Михайло 10 жашында эле чоңдору менен чыгып, балык кармоого көмөктөшкөн. Кармалган балыктарга туз сепкенде сууктан жарылган колдору өтө ачышчу. Атасы үйлөнтөрүн билип калып, билимге болгон кызыгуусунан Москва шаарын көздөй качкан. 3 жумада жол жүрүп араң жеткен Михайло үйүнөн 2 эле китепти, арифметика жана грамматиканы ала келген болчу. Болочок окумуштуу Москвадагы Славян Грек Латын академиясында окууну каалаган. Бирок ал жер жалаң дворяндар үчүн эле. Ошондо ал документтерди жасалма кылып оңдоп, дворяндын уулу катары окууга кирип кеткен. Ал ошол убакта эле заттын эң майда бөлүкчөлөрү молекула экенин жана молекулалар атомдордон турарын билген. Түстүү айнек жасоону биринчилерден болуп өздөштүргөн жана ал үчүн 4000дей эксперимент жасаган. Венера планетасында атмосферанын бар экендигин биринчи болуп ачкан. Императрица Елизаветага арнап жазган одасы үчүн 2000 рубль сыйлыкка татыган. Бирок ошол кезде казынада жалаң майда жестыйындар болгондуктан сыйлыкты алып кетүү үчүн ат кошулган 2 араба жалдаган. Окумуштуу 12 чет тилинде эркин сүйлөгөн. Замандаштарынын айтымында чукул мүнөздүү жана ачуусу бат келген. Кайсы бир талаш тартышууда өзүн колго ала албай, немис кесиптешин мурунга муштап сындырып, фамилиясына мүнөздүү экендигин далилдеген. Ошол мезгилдеги телескопторду кыйла өркүндөткөн жана алар азыркы учурда да актуалдуулугун жоготпогон. Көңүл бурганыңызга рахмат.